Саламатсыздар. Жаңа аштап отырсыз ба? 5 минут, 10 минут. 5 minut. Kim сабақ берсін? Siz mi? Өтөңіз біз тосқол болбойбуз, артына отуруп. Буга чейин ооруканаларга барып жана карапайым элдин чыныгы турмушу менен таанышкан мамлекет башчысы бул ирет мектепке дагы айттырбай барды. Президенттин бараары алдын ала маалымдалбаганын окуучулардын текши эмес формасынан эле байкоого болот. Билгенде балдар мындай спорт жана күңүрт түстөгү кийим менен келмеген маселе. Бирок Садыр Жапаровдун максаты кийим текшерүү эмес, окуучулардын билим алуусу. Күтүүсүз кирип барып 9-класстагы диндердин өнүгүү тарыхы сабагына катышты. Бул сабактын негизги максаты эмне эле? Акмарал? Бул сабактын негизги максаты бул башка диндерди, башка христиан диндерди дагы биздин жаман ойлобош үчүн мындай башка эмеге динийлерге бурулуп же болбосо Тыюу салынган диний агымдарга кирип кетпөө үчүн, дагы биздин өлкө кандай өлкө эле? Президент көп сабактын ичинен диндердин өнүгүү тарыхы сабагына катышуусу жөн жерден эмес. Анткени дал ушул сабак былтыртан баштап өлкө башчысынын демилгеси менен окуу планына киргизилген. Садыр Жапаров сабактын жүрүшүндө жаңы предметти окутуу методикасына жана бул багытта окуучулардын билим деңгээлине байкоо жүргүздү. Албетте сабакта эми баягы кемчиликтер бар. Баягы кыргызда жакшы сөз бар, көч бара-бара түзөлөт дегендей. Бул сабакты биз эрежелерин, берүү тартиптерин дагы байытабыз. Эмне үчүн, эмне максатта бул сабак кирди деген сиздерде бир ичиңиздерде суроо болуп калышы мүмкүн да, суроо жаралып калышы мүмкүн. Анткени биз союз чачыраган 30 жыл мезгилинде ар тарапка чачылып кеттик. Бир эле кыргыз улуту 17 агым менен жүрүп атабыз азыр. Бул кимдер? Бир эле кыргыз улутубуз. Баарыбыз мусулманбыз, кыргызбыз, салтыбыз да бир, динибиз да бир, дилибиз да бир. Анан 17 агымга, 20га жакын агымга кетип атабыз. Биз жалбырак менен күрөшүп атабыз да, жалбырак менен. Биз тамырын ыркышыбыз керек, андай проблема. Ошондон кийин бул проблема чечилет. Биз ушул максатта киргиздик муну. Бул дин таануу сабагын, диндерди таануу сабагын киргизип эле, биз таң улап эле баары мусулман болосуң, анан тиги бу деген андай жок. Мектептерден биз мугалимдер мына азыр жакшы жолдорду көрсөтүп атат. Окуучулар менен баарлашууда президент бул сабак өсүп келе жаткан муунга жана жаштарга дин, анын тарыхы, маданияты, адамзаттын жашоосундагы жана руханий адептик чөйрөдөгү ролу жөнүндө объективдүү илимий билимди бериши керектигин белгиледи. Ар кандай радикалдык диний агымдарга аралашуунун алдын алуу үчүн өсүп келе жаткан муунга дин тууралуу туура маалыматтарды жеткирүү маанилүү экендигин айткан мамлекет башчысы мектептеги сабактар жаштар арасында дин тууралуу туура түшүнүктү калыптандырууга гана жардам бербестен, алардын үй бүлөсүндө жана чөйрөсүндө диний маселелер боюнча билим алууга да салым кошоорун белгиледи. 11-ди бүткөндөн кийин ар кайсакка кетесиңер, бирөөңөр окуп кетесиңер, бирөөңөр иштеп кетесиңер, жашоодо кыйынчылыктар болот, жеңилдиктер болот дегенде анан кыйынчылык башына түшкөн балдар, кыздарыбыз деле динге сүйрөп эле алып келет экен. Кел, мына могу жерге келсең, ушул жерде жакшы, мына мондай болот десе эле, анан ал мектептен түшүнүк албагандан кийин, билим албагандан кийин анан ээрчип баягы агымдарга кирип кетип атат балдарыбыз. Көп адамдар Сирияга кетип калып атат, мына согушуп аткан жерлерге. Ушинтип барып эле бир капырларга каршы күрөшүп, ок атсак эле бейишке чыгат экен биз кийин деген бир мындай кыска түшүнүк, чолок түшүнүктү мээсине тутуп алат экен дагы эле, ошондой жерге келип. Же болбосо бир капырга караша бирдеме кылсаң, жардырсаң, анан өлүп калсаң сен бейишке чыгасың десе, ошондой бир халк сөздөргө ээрчип алып, ушундай кирип кетип атат. Биз ошон үчүн мына ушул сабакты киргизип атабыз. Сабак соңунда окуучулардын өтүнүчү менен эстеликке сүрөткө түштү.